Аллах Таала Аграф сүрөсүндө ушул ата эненин акыбалы тууралуу айтып жатат. Качан энеси боюнда болгондо, төрөгөн ас калганда, ошол ата энеси Раббисине кайрылып, Аллахка кайрылып айтат экен: "Эй Раббим, эгер бизге ден соолуктуу перзент берсең, сага шүгүр кылуучулардан болот элек" деп. Анан бирок Аллах Таала экөөнү дени сак перзент бергенден кийин, ошол перзентинде Аллах Таалага ширк келтиришет дейт. Ушул аят тууралуу айтып бересизби? Албетте ошондой ушул аятта келгенде ата эне балдарын камын көрүп же болбосо балага жетүү максатын Алла Таала жалдырап ошо жакшылыкка жеткенден кийин ошонун шүгүрүн аткарып, Алла Таала шерик кошпой, Алла Таалага шүгүр кылып ыраазы болуш керек. Ошондой болбосун деп Аллах сонда эскертип атат. Ошолорго жакшылык бергенден кийин алар шерик кошуп коюшат деп. Же атын атаганда, ошол балага ат койгондо мисалы туура эмес аттарды коюп коет, башка бир жаратылган нерсеге кулчулук кылганчы. Жана Абдурасул, Абдун Наби деген аттарды угуп атасыңарбы? Ошол эки туура эмес аттар да. Абдун Наби деген ошо пайгамбардын кулу деген сөз. Абдурасул дегенде пайгамбардын кулу деген сөз. Мына ушундай нерселерди койбой Алла Таала шүгүр кылып, жакшы аттарды тандап коюп бериш керек да балдарга. Шүгүр кылуучу болуш керек. Аллах субхана жакшылык берсе, кайра ушу жакшылыкты жамандык менен кайтарбай, жакшылык менен кайтарыш керек. Кандай гана туура эмес иш болобу, ошонун баарынан алыс болуш керек. Мына ошондо иншалла Аллах каалаган шүгүр кылуучу пенделерден болобуз. Валлаху алам. Аллах разы болсун, Бакай устаз. Урматтуу бир туугандар, суроолоруңуздар болсо, колуңуздарды көтөрүп суроо берсеңиздер болот, же суроо берүү деген жерге жазып койсоңуздар болот. Сурооңуздарды окуп беребиз. Устаз сурап жатышат: баланы канча жашынан сүннөткө отургуш керек? Төрөлгөндөн 7-чи күнү сүннөткө отургузуу сүннөт деп айтышат. Бул хадистерде келгенби? Бала төрөлгөндөн 7-чи күнгө сүннөткө отурусу жөнүндө сүннөттү билбейт экенмин. Негизинен эрте эле отурусуп койгон, кайсы убакыт болсо эле отурусуп койгон жакшы. Ошол сүннөткө отурусу өзү сүннөтү жакшы иштерден бири, бирок да кайсы убакытта чектелгенин, кайсы жашка чектелгенин билбейм. Эң негизгиси бала кыйналбай эле ошо жакшыраак кезинде эле отурусуп койгон жакшы. Азыркы убакта технология өнүктү. Ошо төрөлгөндө эле 1-2 жуманын ичинде эле отурусуп коюшат. Эгерде кимдин колунан келген болсо, ошондой кылып койгон болсо, бала эс тарта электе кылып койгон болсо, бул өтө жакшы. Аллаху алам. Анан ошол сүннөткө отургузуу боюнча дагы кошумча суроо: жаш балдарды сүннөткө отуруп атканда лазер менен кесеттеп коюшат. Анан бул ошол от менен азаптаганга, от менен прижигание кылганга барабар болуп калбайбы деп дагы көп сурашат. Менимче ага барабар эмес го дейм. Ал эми от эмес да, жөн эле баягы кесүү максатында колдонот. Ошондуктан анын от менен кыйнап атат деген маани чыкпайт го. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Балдарды тарбиялоо үчүн батыш жана орус психологдордун китептерин окуп, алардын тарбия кеңештерин пайдаланса болобу? Эми адам баласынын убакыты кең болуп, ислам тарбиясын жакшы билип түшүнүп алып, андан кийин анан ашып баратса, айтат элек да. Бирок өзүбүздүн динибиздин, өзүбүздөгү жакшылыктын баркын билбей атпайбызбы? Ошону эле үйрөнүп алып, ошо хадистерден, Куранда алынган жакшы деген таалим тарбияларды үйрөнүп алып эле жеткирген болсок, ошол жетиштүү эле иншалла. Балким ошол мүмкүн батыш андан башка жолдо жүргөн адамдар көбү ушу ислам тарбиясынан алып ошондон пайдаланышкан. Анан ошондой баягы колдоо бар алтындын баркы жок дегендей кылбай, өзүбүз динибизди үйрөнөлү. Динибизде көптөгөн жакшылык нерселер камтылган да. Анан ошол менен чектелип, анан аябай эле ошонун баарын билип эле дагы кошумча маалымат алам деп эле анан окуп калбаса адам баласы. Негизинен өзүнүн динине көңүл буруп, ошо менен алек болгон жакшы. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Жаш балдарга энелери ошол үй иштерин жасап жаткан учурда, жолдо болуп мешайтып аткан учурда телевизорду маңдайына отургузушуп же телефон берип коюшат. Анан ал кичинекей бала ал жактан баленин баарын көрө берет. Ошентип жаш балдардын руху жана мээси интернеттин уусуна сиңип, чоңойгондо адамдарга мээримсиз, ата энесине кайрымсыз адамдар өсүп жатат дейт. Албетте, ооба, азыркы замандын эми сыноосу ошо болбоду азыр. Эми телефон жок, үй бүлө телефон жок, ата эне деген жокко эсе эле болуп калбады. Анан көп учурда ошондой нерсе колдонулуп кетип атат да, мындай. Айрыкча жана бала ыйлаган убакта, болсо үйдөгү эненин убактысы тар болуп атканда, кээ бир энелер вообще жөн эле баягы баласын эптеп эле ыйлабасын деп эле, кулак мээм тынч болсун деп эле ушундай нерселерди берип коет да. Бул такыр туура эмес. Анан интернетин иштетип жана YouTube же ошого окшогон каналдарды ачып берип коет. Ал жактан ошо суроодо келгендей ар кандай
музыка жаман нерселерди көрөт. Анан бала ошентип аң сезим өлүп атат да кичинекейсинде. Ошондуктан жана айтып кетпедик, балам ыйлап атат деп эле туура эмес иштерди кыла бербеш керек деп. Ошону деген ата эне экөө тең биригип алып ойлонуш керек. Баланы башка нерсе менен алаксыш керек. Жок дегенде болбой бараса кармата турган болсо, ошо балдарга пайдалуу программа же бирдемени ошону көрсөтүп коюш керек. Анда санда аз берекенге аракет кылыш керек. Деги эле баланын антип үңүрүп түшүп алып телефон же башка нерсени тиктегенде өзүнүн ден соолугуна деле зыян. Колдон келишинче баласына башка нерсе менен аракетке алаксысканга аракет кылыш керек да балдарынчы. Ал болбой баратса анда жанагындай пайдалуу нерсени бериш керек. Эч качан интернет же бир башка нерселерди иштетип коюн балдардын колуна карматпаш керек. Анан телефондорго ар кандай нерселер келет, мисалы тааныштардан же башкалардан видеолор, ошондой нерселерди дагы таштап кое бербеш керек. Бала деген кичинекей да, ал кичинекей балдар бат эле үйрөнүп өткөн телефонду ачып атып эле ичиндеги нерселерди көрүп коюш да. Ошого да этият болуш керек ата эне. Демек телефонду колдонуп атасыңбы, демек ошого байланыштуу пайда жагында, зыян жагындагы баардыгын көзөмөлдөп туруш керек ата эне. Балага кол жоолук кылып андай нерселерди берип коюп, анан ден соолуктуна дагы, тарбиясына дагы зыян келтирип албаш керек. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Бул суроо эмес экен, бирок ошол боюндагы бар аялдарды нерв кылбагыла деген түрүндө бир кичинекей кат бар экен. Азыр ошону окуп коеюн. Биз жаңы үйлөнгөн элек дейт, аялым боюнда болуп калган, мага илгерки бир таанышым жолугуп калып, үйлөнгөнү тууралуу билип, анан айтты, бир тууганым аялың боюнда болгондо эч качан аны капа кылып нерв болууга алып барба. Канча нерв болсо ошончо балага зыян болот экен. Мен билбестиктен жаңы үйлөнгөндө аялым менен уруша берчүмүн дейт. Биринчи балам анан өлүк болуп төрөлүп калды. Мага айткан киши жок, эскерткен киши жок. Мен азыр сага айтып жатам, ошону эске ал деп. Анан чын эле бул менин таанышымдын бул кеңеши аябай мага пайда берди дейт. Ойлоп көрсөм, жаш болгондуктанбы көп нерсени билбей эле келинчегим менен ар нерсеге уруша берчү экенбиз. Мен дароо токтоттум. Келинчегимдин кыял жороктарына эми уруш менен эмес, тескерисинче күлкү менен болушунча сабыр менен жооп берүүгө аракет кылып жаттым дейт. Аллахка мактоолор болсун, биринчи перзентим соо, аман эсен, эч оорусу жок, төрөлдү. Ошол эле дагы бир таанышым бар. Ал жаңы үйлөнгөндө аялы менен көп урушуп, аялы көп нерв болуп жатып, баласы инвалид болуп төрөлүп калган экен, дагы бир башка тууганы. Ушундан улам айтарым, бир туугандар, боюндагы аялдарды эч нерв кылбай тургула дейт. Бул ошол бир угармандын кайрылуусу экен просто. Алла таала ийгилик берсин. Ошо өзүнүн жашоосундагы жакшы нерсе менен бөлүшүп бир туугандарына ыраа көрүп койгонуна. Албетте боюнда бар кезде аял киши кыйынчылыктын үстүндө болот, кыйналат, ден соолугу кетет, нерви кетет. Анан ошону дагы жанындагы жолдоштору түшүнүш керек. Аял киши бул эми үйлөнгөн адамдардын баарынан эле баштан өттү да. Боюнда бар аялдын мүнөздөрү, немелери өзгөрө баштайт да. Жеке эле мүнөз, адеп аклагы эмес, ал мүнөз эмес, өзүнүн ден соолугу дагы, гормондору да өзгөрө баштайт. Анан ошого эркектер ошо туура түшүнүү менен мамиле кылыш керек, көтөрүш керек. Ар кандай ден соолугу башка нерселер талап кыла баштайт. Ызы чууну көтөрбөй калат, мурунку баягы кээ бир кылынып жүргөн мамилелерди көтөрө албай калат. Ошонун баарын тең этияттык менен карап, бул жерде окурман бир тууганыбыз айткандай жакшы мамиле кылышыбыз керек. Албетте эми уруш талаштын, ызы чуунун баягы аялдын ден соолугуна, баласына да таасири болот. Анан эми сөзсүз түрдө эле өлүп калат же майып болуп калат дегенден алысмын. Андан башка да себептер болуп калышы ыктымал. Бирок кандай болсо дагы иши кылып, аял кишиге жакшы мамиле кылып, ошо боюнда бар кезинде, жеке эле боюнда бар кезинде эмес, ага чейин дагы, андан кийин дагы жакшы мамиле кылып, ынтымактуу, жакшы үй бүлө болуп жашаш керек. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Аллах разы болсун. Устаз сурап жатышат, балдарга канча жаштан баштап намаз, орозо парз болот? Балдар ошо балагатка жеткенден баштап, эми балагат деген кандай, ошо жана акыл эси толуп, шарияттын өкүмдөрүн түшүнө баштаган кез. Эми кээ бир жерлерде болжол 12 деп коет, бирок менимче эми Кыргызстанда 12де толбойт го дейм. Эми ар кандай болуп калат, кээде 12де деле балагатка чыгып калгандар болот да, толуп калгандар. Анан ошон 14-15 жашка чейин болот да, көбү ушундай. Кыз бала деп, кыздар мүмкүн кичине эртерээк балагатка жетиши ыктымал. Анан ошого ата энеси көңүл болуп турат, ошо байкалып, ошо баласы чоңоюп, жанагы балагатка жеткен өзүнүн белгилери бар да. Мисалы эркек кишинин үнү өзгөрө баштайт, денелеринин ар кандай бүдүрлөр чыгып, эркек киши болсо түшүркөй баштайт, аял киши болсо, кыз бала болсо жаңыдан жанагы этеккири кийле баштайт. Ушундай белгилер чыгат да.
ошол билинер замат демек ал ошол кыз бала эркек бала бойго жеткен болот. Анан жанагы шариятта көрсөтүлгөн буйрулган парыздарды аткаруу алар үчүн милдет болот. Ошону ата эне жакшылап карап көңүл буруп туруш керек. Ага чейин ошо балдарын даярдап, андан кийин анан ошол жашка жеткенде балдар ошо алдын ала көргөн тарбияларын алып кетүү алар үчүн жеңил болот. Колуңузду көтөрүп атасыз Бертуган, сууларыңызды бериңиз. Assalomu alaykum. Uğulup жатабы? Assalomu alaykum. Uğulup жатабы? Угулуп атат. Азыр мындай көйүп кетти да бизде баягы катма окутмайчы, мисалы үй алганда, мындай тойдун астында өлүктөргө депчи, эми катма деген бар өзү исламдачы. Баягы Куранды 3 күндөн кем эмес окушчу, баягы Рамазанда же толук ар бир өзү окуш керек да. Анан мындай бидат деп ойлойм да, бул нерсе туура эле ошо. Албетте, эми Кыргызстандын кээ бир жерлеринде бар ошо катма деген, жана бардык жеринде эмес. Бул туура эмес. Ошо тойлордо же адам өтүп кеткенде ошо катым кылабыз дейм. Ошонун мааниси Куранды катым кылабыз деген маанидечи. Кээ бирөөсү толугу менен окуйт, кээ бирөөсү анча суроолорду окуп коюп анан арнап коюп, же тойлорунда же болсо кишилер өтүп кетсе үйлөрүнө барып же кафелери чогулуп ошондой нерселер кылып жүрөт. Албетте бул болбойт, шариятта тыйып салынган нерсе. Мындай нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да кылган эмес. Сахабалар, табийиндер, кийинки аалымдар да кылган эмес. Ошондуктан мындай нерсени ташташ керек. Бул диндеги бидат болуп саналат. Аллаху алам. Чакырды эле катма алба койдум да, бидат депчи анан туура эле кылыптым анда. Ошого өзүм да издендим кичине, изденdim окуп жүрдүм. Анан карасам жок да диндечи. Ошого барбай койдум. Туура кылса эми мындай мамилелер баягы туугандар арасында, достор арасында кээде болуп кетет. Ошондуктан алдын ала аларга даават кылып түшүндүрүп, ошондой чакырып калган учурда туура жагын айтып берип даават кылыш керек. Кээ бир адамдар ушундай нерсеге көнүп алып анан адам баласы келбей койсо таарынып калышы ыктымал да. Ошондуктан аларга түшүндүрүш керек да. Адам баласы өзү билип эле ошо менен чектелип жүрө бербей, башкаларга да жеткирип айтып туруш керек. Аллах субхана таала жардам берсин. Аллах разы болсун устаз. Эже карындашыбыздардан келген суроо экен. Ушул эмеси статусуна жазып коюптур. Абдинур деген ат туура коюлганбы дейт. Абдинур деген ат тууралуу сурап жатышат. Нур деген ушу Аллах субхана тааланын ысым сыпатына киреби деген ушу маселени такташ керек. Эгерде ошол Нур деген Аллах тааланын ысымы бар болсо, Абдунур деген туура болот да. Мен азырынча бул жөнүндө толук илимим жок, ошондуктан муну тактап туруп аны айтыш керек. Азыр айта албайм. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Кантип балдарды бир тууганчыл кылып тарбия кылыш керек? Бири-бири менен урушат дейт. Көбүнчөсү улуу баласы ушу кичүүсүн уруп коет экен. Дайыма аларды айтып туруш керекпи? Хадистерден кандай мамиле кылыш керек дейди? Же дагы башка бир тарбия жолу барбы? Эми бир туугандардын арасында уруш талаш бул баягы үй бүлөдөгү жалпы табигый көрүнүш нерсе. Ошону адам ата энеси баягы жакшы көңүл буруп буга караш керек. Бир тууган урушуп аткан болсо, ошо уруш эмнеден чыкты, ошону адилеттүүлүк менен чечкенге аракет кылыш керек да. Мисалы улуу деп эле улууга тартып кое бербей, кичүү деп кичиге тартып кое бербей карап туруш керек. Кээ бир уруштар жөнөкөй эле уруштар болуп калышты. Ал кезде көңүл бурбаш керек мисалы. Кээде үйдүн чоңу өзүнөн кичиктери укпай атса анча-мынча неметип коет да, баягы таяктап коет. Анан көп эле кирише бербеш керек. Өтө чоң маселе болуп. Кээде зулумдук менен эле кетип атат, кол көтөрүп коюш ыктымал. Аны карап, тарбиялап айтып туруш керек. Кээде кичилөрү чоңдорго баш бербей, агаларына же эжелерине сүйлөп тилинен кетип жаңылат. Аны дагы өзүнчө таразалаш керек. Демек ата эне ошонун баарын карап туруш керек да. Эмне себептен чыгып атат, эмне себептен урушуп кетишти деп. Анан ар бир чыккан проблеманы ошону туура дарылап, туура оңдош керек. Ошо менен биргеликте албетте таалим тарбияны, бир туугандын баалуулугун, силер бир туугансыңар, ата энеден бир карындан чыккан балдарсыңар, бири-бириңерге болгон акыңар чоң. Силер ынтымактуу болсоңор, өзүңөр үчүн эле жакшы, сооп табасыңар, кийин балдарыңар да силерди көрүп ынтымактуу болуп чоңоет деп ушундай жакшы сөздөрдү айтып, дайыма ошо күрөштүн үстүндө тиги жашоону улантыш керек да ата эне. Бул эми ар бир үй бүлө боло турган нерсе да. Ошонун баарына тең ата эне баягы ташап кетпей, кыйналып кеттим дебей,
айтсам укпай койду дебей, колунан келишинче баардык аракетин жумшай баш керек. Эң негизги талыкпаш керек. Анан ошол баягы кээ бир үй бүлөдөн балдар тентек болуп калат, шок болуп калат. Тентек шок балдарга тарбия көбүрөөк берилиш керек, аларга көп көңүл буруш керек дегендей. Ошонун баарына ата энеси күчүн жумшаш керек. Эч качан талыкпаш керек. Анткени жашоо деген ушу айтып, жана айтып атыкпы, жашоо деген ушу менен өтөбүз. Ушинтип кыйналып, жыргап, тарбияланып, акыретибизди ойлоп, жашообузду ойлоп күрөшүп жүрүп өтөбүз да. Анан ошого ата эне деген даяр болуш керек да. Бул жөнөкөй эле бир мисал жашоодон. Башка дагы жашоонун башка тарабына дагы ошондой мамиле кылыш керек. Мейли ата эне болобу, бүт туугандар болобу, бала чака болобу, же ырыскы табуу болобу. Мына ушунун баарына тең ушундай мааниде көңүл буруп чыдаган болсок, иншалла акыбетин көрөбүз. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Аллах разы болсун устаз. Кээ бир ата энелер ойлошот экен, мен балама дин тууралуу эч кандай тарбия бербейм. Балам чоңойгондо өзү акылына кирип, өзү туура жолду тандап алсын деп. Албетте мындай ата энелер чоң жаңылышып атышат. Анткени адам баласына кийин түшүнүп келет, кийин өзү билип алат, кийин айырмалап алат дегендей эч ким анда кепилдик бере албайт. Жашоосунда каралган болсо, баягы кыргызда жакшы сөз бар го, уясында эмнени көрсө, учканда ошону көрөт деп. Көптөгөн адамдар ошо тарбиясы жакшы болбогондуктан, ата энесинен эчтеке көрбөгөндүктөн, укпагандыктан кийинки жашоолор тарбиялары начар болуп калып атпайбы? Анан кантип ушу ата энеси өзүнүн ушу балдарынын келечеги менен ошентип ойносун, ошолорго ошончуп тобокел кылсын да. Бул тобокел деген мааниси бул жерде баягы көңүл бурбай таштап салуу деген мааниде айтып атам да. Андай кылбай да, чыныгы тобокел кылып, Алла Таала таянуу деген неме да ал. Себептерин кылып, андан натыйжасын Алла Таалага тапшыруу да. Ошондуктан ушундай жолдо жүргөн ата эне такыр туура эмес кылып атат. Ушинтип жүрүп көптөрү кечигип калганда балдарын келечегин ойлобой атып. Тарбиянын жанагы жашында берилгени, акыл жаштан асыл таштан деп отко, ошол пайдалуу берет. Ошол кичинекей кезинде эмне сиңдирип алган болсо баласында, ошол нерсе калат. Ал кечигип калган ата эне да, ошо көңүл бурбай калган ата эне. Ошондой тарбия көрбөй калып, анан кийин жакшы жолго түшүп калган балдар, ошо жана Аллахтын эле мээрими менен эле жолго түшкөн балдар ошо. Же сырттагы бирөөнүн жакшы досторго, жакшы адамдарга мамилешип, же мечитке барып, же таалим алып калып, же Алла Таала хидаят берип калган эле балдар болбосо, эгерде тарбия көрбөсө, алардын оңолушу кыйын. Ошондуктан муну эч качан жеңил санабаш керек. Аллах субхана таала жардам берсин. Аллах разы болсун устаз. 10 жашында балдарды жаткан бөлмөсүн бөлүш керек деп айтылат эмеспи? Бир бөлмөдө жатса болобу дейт. Эми албетте адамдын мүмкүнчүлүгү болуп, эки бөлмөгө жаткыра турган мүмкүнчүлүгү болсо, ошентип кыздарды өзүнчө, эркектерди өзүнчө жаткырган жакшы. Кээ бирөөсүнүн үй бүлөсү, үй тар же үй бир эле комнаттуу үй бүлөлөр бар да, аларды эми биз кыйнап айта албайбыз да. Мондай кылат дегендей. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кылат. Мүмкүнчүлүк болду, ошо жакшыраак шарт түзүп берип, кыз балдар чоңойгон болсо аларга өзүнчө шарт түзүп бериш керек, балдарга өзүнчө шарт түзүп бериш керек дегендей. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Онлайн мектепке балдарды берүү боюнча сурап жатышат. Жөнөкөй мектепке эмес, ушу онлайн мектепке берет экен. Бирок үйдөгү туугандар айтып жатыптыр. Башка балдар менен аралашып, башка ошо кыз бала экен. Башка кыздар менен аралашып мектепке эле барсын. Себеби кызы уялчаак экен, ошо эл менен аралашып көнсүн дейт. Эми туугандар менен жакындардан келишип, баласына кайсы нерсе пайдалуу болсо ошону кылсын. Биз айта албайбыз дейм, баласына кайсы нерсе пайдалуу болуп, кайсы жактан динине пайда келет, ошону кылса жакшы деп ойлойм. Аллаху алам.